адамдардын тагдырын оюнчуктар ойногондору көрүп мындай жүрөбүз эни. Мыйзамдан дагы коркпой, Кудайдан да коркпой калган. Кыргызстанда 5 жыл ичинде абакта жазасын өтөп жаткан 3353 адам мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотулган. Анын ичинен эң көбү 2019 эркиндикке чыккан. Бул тууралуу Жогорку Кеңеште мамлекеттик органдардын кызматкерлеринин мыйзамсыз аракеттеринин айынан соттолгондор, мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотулгандар боюнча иликтеген убактылуу депутаттык комиссиянын маалыматында айтылды. Эл өкүлү Коргонбай уулу соттолгондордун кайсы түрү мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө бошотулбай турганын тизмектеди. Жаш баланын өмүрүнө же баланын жыныстык кол тийбестигине кол салуун жасагандыгы үчүн эркиндигинен ажыратылгандар. Баланын руханий, адеп акылактык саламаттыгына каршы кылмыштар үчүн жана кыйноолор үчүн, тынчтыкка жана адамзаттын коопсуздугуна каршы кылмыштар, ошондой эле аскер кылмыштары үчүн, уюшкан топтун же кылмыштуу коомдоштуктун курамында кылмыш жасагандыгы үчүн, террордук актыны жасагандыгы же экстремисттик уюм түзгөндүгү үчүн, коомдук коопсуздукка, конституциялык түзүлүштүн негиздерине жана мамлекеттин коопсуздугуна каршы кылмыштар үчүн мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотулганга жарабайт. Депутаттык комиссия 2023 жылдын июнь айында түзүлгөн. Анын мүчөлөрү жаза аткаруу кызматынын бир катар түзөтүү мекемелерине барып, түрмөдөгүлөр менен да жолугушкан. Анын алкагында жабык мекемелерде мыйзам бузуулар, чечилбеген маселелер, сот органдарынын ишине нааразычылыктар бар экени аныкталган. Ким жазага тартылат? Эгер адам укугу бузулуп атат, ал айыпталуучу катары, ал азыр соттолуп, кылмышкер болуп түрмөдө отурган жок да, туурабы? Соттон күнөөлүү же күнөөсүз деп табылып электе 1 жыл отурат СИЗОдо. Анан сотко кылмыш иши өткөндөн кийин сот дагы 1 жылга узартып алып атат. Бул мыйзамдар жол бербейт да, ошон үчүн тартип бузулду болуп атат. Ушул боюнча могу мыйзамды карашыбыз керек экен да, ушул боюнча биз сунуштама беребиз. Ал эми комиссиянын мүчөсү Эмил Токтошов мыйзамдарды бышыктап, мындай алишемдиктерди токтотуу чараларын көрүүнү сунуштады. Айрым соттор, прокуратуранын өкүлдөрү, тергөөчүлөр адам деле адам ордуна көрбөй калыптыр да. Ошондуктан биз мына мыйзам чыгаруу органбыз, ушуга бир баарыбыз чогулуп эле биз да сүйлөштүк. Бир катуу, күчтүү кайталанбаш үчүн мыйзам чыгаралы. Андан кийин ошол тергөөгө кетет, тергөө чакыртпайт экен, 1 жылда бир чакырбайт следователдер. Атайын мөөнөтүн созот экен. Кээ адамдар болсо ошол жерде жатып берип унутуп калат экен. Аны сураган жан жок. Эл өкүлү Шайлообек Атазов жалган жала же ак жеринен кармалып абакка түшкөндөр боюнча суроо узатты. Ак жеринен кылмыш кылбай эле тергөөчүлөрдүн, прокуратуранын шалакылыгы менен отургандардан бир санын айта аласызбы? Противозаконный деяние дейт, преступление кандай мотивде жасалган, кандай болгон, анализ деп көрсөң, кээ бир кишилерге соттор өтө жанагы катаал чара берип койгон учурлар кездешет. Мыйзамдан дагы коркпой, Кудайдан да коркпой калган органдар бар. Президентке дагы, Камчы Кыдыршовичке да туура эмес маалымат жеткирген. Булар учуру келет, Кудайдын алдында дагы ахиретте да жооп берет. Ал күн келет. Бирок ага чейин көзүн май басып калган орган адамдары бар. Депутат Медербек Алиев адамдарга мыйзамсыз иш козгогон тергөөчүлөрдүн жана прокурорлордун, аларды абакка кескен судьялардын да жоопкерчилигин кароо сунушун берди. Эмне ошол чечимдерди чыгарган прокурор, судьялар эркиндикти жыргап, тескерисинче кызматтан көтөрүп жүрө бериши керекпи? Андай болбошу керек. Ошон үчүн мен ойлойт элем, эгер токтом долбооруна сунушту киргизүүгө мүмкүнчүлүк болсо, ошол пофамильно, поименно прокурорлорду, следовательдерди, судьяларды чыгарыш керек. Пофамильно да издеп көрдүк. Көпчүлүк соттор ротация менен жылып кетишиптир. Ошол убакта иштегендер. Же болбосо жанагы сроктору бүтүп, жумуштан кетип калгандар. Бирок ал тийиштүү органдардын маселеси, ал биздин депутаттык комиссиянын маселеси эмес, ал оңой эле таап коюшчу ал кишилердичи. Бирок сиз туура баамдадыңыз, ошончо зона СИЗОлорду кыдырып жүрдүк. Бир дагы судьяны көргөнүбүз жок. Туура эмес чечим чыгарганына же приговоруна же мыйзамда барбы бир соттолуп, жанагы абакта жоопкерчилик тарткан бир сотторду көрбөдүк. 2023 жылы 501 соттолуучу мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотуу боюнча сотко сунуш киргизген. Натыйжада соттун чечими менен 180 бошотулуп, Акылай Карабаева, Регион.